кыргыз бир мындай бир Кудайдын куту жаган, Кудайдын мээрими төгүлгөн ушундай ырыстуу элбиз деп айтып калабыз да. Ушул качан болбосун кылкылдаган кылдын учунда турабыз дагы, анан бир Кудайдан бир колдоо келип, ушундай бир жашап келатабыз кыргыз болуп, бир уч элбиз өзүбүз депчи. Анан бул жолу дагы бир мындай үзүлөр уланып, жок болор да кайра куралып калат чыгарбыз, Түгөнгөн сайын түтөгөн дейт. Ооба. Бирок бул дагы чеги жок, улана бербейт. Жараткан сыноолорун берет. Эсиңе келсең келдиң. Келбесең ошондон ары жок болосуң. Бизге чейин эчем коомдор жок болгон. Лимитибиз түгөнүп баратабы? Баратат. Эчем коомдор болгон. Бизден кыйын, бизден эстүү элдер болгон. Бизден күчтүү, кубаттуу улуттар болгон. Жок болуп кетишти. Тарыхтын будуңчаң замандарында чаңга сапырылып жок болду. Жараткан өзү сактасын, биз да ошондой чайпалып турган кезибиз. Биздин өлкө да, мамлекет да, улут да ошондой чайпалып турган мезгил. Себеп мен айттым жана, улуунун кебин укпай калдык. Акылмандын сөзүн укпай калдык. Жанагындай жаман сөз бар. Өзүң билбей кал да, билгендин сөзүн укпай кал деп. Бүгүн эки ооз сөз айтып койбойсуңбу деп аксакалдарга кайрылсаң айтат. Кимге деп? Раматылык Абсамат Масаличке ушундай сөз айтат элем мен. Аксакал, сиз айтып койбойсузбу? Сиз билесиз го. Мыйзамдарды карап атканда. Турдакун Усубаличке айтат элем. Аксакал, сиз өлкөнү чейрек кылым башкаргансыз, айтып койбойсузбу моңорго? Эки аксакалдын улуулугу ушунда турат. Айтаарга киши жок болсо кимге айтасың деген. Бул жагдай ошол эле Манас эпосунда, Манас каза болоордо ушул Бакайга керес кылган экен, жыйын болгон жерге барбай жүр депчи. Анткени сенин кадырыңды биле турган киши жок. Азамат. Ошол сенин кадырыңды биле турган киши жок. Коом калбай калды. Ошол коом сени капа кылып көңүлүңдү оорутуп коет деген сыяктуу да. Ошол Бакай Манасты элдин көзүнчө эмне дедиле? Караңыз, ичинде кек сактабай туруп, ушул аяп айтып атканы укмуштуудай сөз. Ушул баягы Көкөтайдын ашын берип атканда, ашыкка баратышканда, Көкөтайдын башы, көп жыйындын башы, көп жаңжалдын башы. Жаңжалдын башы ушундан башталат. Бир уруунун, мен билем азыр кайсы уруунун аксакалы экенин атынан бери билем, бирок азыр кыргызда эмне болуп кетпесин. Бир сөз айтып койгондо Манас чыдабай кетип, камчы менен чаап жиберет башка. Чыр башталат. Ошондо Бакай келип, аябай жаман каттуу сөз айтат. Манас деп койсо, чардайып кетет экенсиң. Үйлөп койгон чанаштай даңкайып кетет экенсиң. Манас деп койсоң, дардая чөйт экенсиң, үйлөп койгон чанаштай дардая чөйт экенсиң. Ушинтип аябай каттуу каккан Манасты. Ат менен бастырып келип туруп, экөөнүн ортосуна тура калып. Көрдүңүзбү? Хан Манас Бакайдын сөзүн туура көрүп, тыйып атат өзүн. Өзүн ушунчалык тыйып атат. Эми азыркы заманды карап коюңуз, ошентип кыргыздын мыктыларыбыз деп жүргөн президенттиңби, башкаларыңбы ошондой болуп көйүп кетсе, токтотуп койчу аксакалың барбы кыргыз? Туура эмес жолго түшүп алса токтотуп койчу аксакалың барбы кыргыз? 30 жылдан бери не деген адашуулар кетти? Кайра уланып атат адашуулар. Токтотуп койчу аксакал барбы кыргыз? Эгер токтотуп койчу аксакалың болсо, ошол аксакалды сый урматы менен көрүп, токтоп калчу эр азаматың барбы кыргыз? Мына кептин башына кайра келдик. Ушунан баштадыңыз, ушуга келдик. Сөз учугу ушинтип улануу керек. Биз жана китептер тууралуу сүйлөп келатып, анан ушака өтүп кеттик. Кыргыз адабиятынан да айтыңыз эми. Кыргыз адабиятынан сөзсүз түрдө мен өткөндө эле жооп бергенмин. Эгерде бөтөн тилге биринчи которулуп, сынган кылыч чыккан болгондо, дүйнөгө дүңгүрөп кетмек.
дүйнөгө дүңгүрөп кетмек. Биздин өксүктүгүбүз ушул, кыргызча чыгып калды. Аны дагы мындай бир жаап жашынып, жакшы бир даңазалай албай, эчен жыл басылбай жатып калды. Ооба, бир нече жерлери редакцияланып. Андан кийинки келкел, андан кийинки чапкын, андан кийинки качкын уландылары кетти. Жантөшевдин Каныбек деген романы эмне деген? Түгөлбай Сыдыкбековдун кийин пайда болгон Көк асабасы бул. Дүйнөлүк классикаларга туура келеби, келбейби? Келет. Мына Шолоховдун Тихий Донду окуганда бүгүнкү күнгө чейин менде жүрөк титирейт. Бүгүн Кыргызстан ошол күндү кечирип атат. Шолоховдун көтөргөн маселеси бүгүн Кыргызстанда болуп атат. Агасы бир партияда, иниси бир партияда. Бирин бири тытып жеп койгонго даяр. Күйөөсү бирөөнү колдойт, аялы башка бирөөнү колдойт. Экөө ажырашып кеткенге даяр. Балдары бир тарапта жүрөт дагы, атасы башка тарапта жүрөт. Экөө бири-бири менен сүйлөшпөйт. Мына кайгы кайда жатат? Ошол Тихий Дондогу окуя кайдан чыкты? Турмуштан чыкты. Бүгүн кыргыз ошол доорду башыбыздан өткөрүп аткан сыяктуубуз. Коркунучтуу. Коркунучтуу. Эми кыргыз адабияты дегенде көптөгөн мыкты чыгармалар бар. Мисалы, элге таанылбаган, аты айтылбаган жазуучулар бар. Көчкөн Сактанов соңку мезгилдерде биздин тарыхый романдардын баарын ошол киши жазып жүрдү. Маркумдар үнү деген китеби. Маркумдар үнү бул соңку эмес. Мына Төлепберген Кайыпбергеновдун ошол Степ деген романы бар да. Чөл деген романы бар. Кереметпи? Керемет. Биздин мына Жумгалда көптөгөн жылдар бою ошол айылынан чыкпай эле жүрүп жазып кетти. Асыл деген роман. Мына караңыз, азыр атын айтып жиберем деп туруп. Ошол киши үйүндө жаткан жеринен таап, чакыртып алып, эмгек сиңирген, маданиятка эмгек сиңирген ишмер деп бердим эле мен. Ошол Асыл деген романын карап көрүңүз. Ушунан чыгарма жараткан болсо Жамиладан кем калбай турган чыгарма. Лирикалык көркөм чыгарма экен да анда, э? Ооба, повесть. Повесть. Роман. Ошондой бирөөсүнө мыкты, бирөөсүнө мындай деп айта албайм. Кээде ишенсеңиз билесизби, бир эле сүйлөмдө бир романга караганда көбүрөөк таасир аласың. Ооба. Бир эле сүйлөм. Айтматов жөнүндө айткан жоксузбу? Эми Айтматовду айтпаса эле түшүнүктүү. Айтматовду уже билесизби, кимден сурасаң эле Айтматов деп эле тажатып жиберишти да. Се Айтматов деше берет. Се башканы тааныбагандыктан. Айтматовдун атын эле билишет көпчүлүгү. Абдан туура айттыңыз. Айтматов менен биз эчен жыл чогуу иштешип калдык. Ушул Чогуу жөнүндө сырлашып калдык, чогуу сүйлөшүп калдык. Мага агай ушул Айтматов абдан бир мындай мен үчүн укмуш киши деп эле айтсам болот да. Мисалы. Ага байланыштуу же болбосо анын көзүн көргөн кишилер дагы мага кымбат да. Ага байланыштуу бардык нерсе. Ал жөнүндө мен жеке жашоосун, чыгармачылыгын бүт баарын изилдегим келет да. Анан ушундай жаштарга бир сабак болсун, сиз ошол киши менен болгон күндөрдөн бир аз эскертсеңиз, ал кишиден алган таалимиңиз, тарбияңыз жөнүндө. Биринчиден, ал киши менен 5 жыл парламентте чогуу иштеп калдык. Экинчиден, чыгармачылык, мамлекеттик, коомдук тармактарда дагы бир көптөгөн иш-чараларды чогуу өткөрүп калдык. Мен ал кишини Ысык көл эл аралык кинофестивалына президент катарында коюп, ал кишини чакырдым. Эчен ал киши элчи болуп жүргөн кезде дагы ушу Бишкекке келип калганда учурашып жүрдүк. Муктар Шаханов үчөөбүз. Шаханов Казакстандын Кыргызстандагы элчиси эле. Анан ошол баягы көчкүн аскада калган, асылган окуяны жарыялап беребиз деп, плач охоты над пропастью деп орусча чыккан. Ошол аска бүгүнкү доор, бүгүнкү заман. Ишенсеңиз, кечинде саат 6-ларда ушундай болуп отурдук. Үчөөңүздөр. Таң атып кеткенде турдук. Бир көз ирмем, бирөө кыйшайып уктаган жок. Муктар Шахановдун үйүндө. Аябай көп талаш болду. Аябай ушундай.
ушунчалык жакындык деп айтсам, кандай деп айтам, кээ бир нерселерди айтканда бираз токтоном, себеби бүгүн коом кабыл албайт аны. Айта бериңизчи. Кантип эле, кантип деген сөз көп да. Ошондуктан баягы кептин баркын түшүргүм келбейт. Ушунчалык жакын болгонубуздун бир эле себебин айтайын, бир далилин айтайын да. Эң кичүү уулум үйлөнмөк болуп калды. Анан бир күнү отурсам, телефон чыңгырайт. Мен көлдөй салып аткам. Ал кезде кызматтан да кетип ушундай болуп калдым. Көлдөй салып атсам, телефон чыңгырап калды. Кайдасыз деп бир Кыргызстандагы дагы бир белгилүү инсан. Мен ушундай көлдө элем десем, укмуш болду, керемет болду деп. Эмне болду? Биз дагы көлдө элек. Сиз дарегиңизди айтсаңыз, биз баралы деп. Анан мен жанымда чүкен бар экенин билген жокмун да. Анан даректи айттым. Эгер чүкен бар экенин билсем, мен айтмакмын да. Силер кайдасыңар, мен барайын депчи. Анан аксакалды тамашалашып, биз ага дос, ини дос болуп жүрүп, анан келе бериңиз дедим мен. Бир канча убакыт өткөндөн кийин келип калышты. Карасам, Чыңгыз Төрөкулович менен чогуу келип калды. Мен таң калдым. Анан тиги кишиге айттым. Ал да аксакал да. Айтып койбойсузбу? Биз Чыңгыз Төрөкулович экөөбүз баралы деп атабыз. Мен бармакмын силердин алдыңарга. Жок. Чыңгыз Төрөкулович айтып калды. Жок, эс алып аткан кишиге келген жакшы болот, жакшысын чакырбай деп. Анан кичине жупуну дасторкон жасай коюп, олтуруп сүйлөшүп, ошол өзүнүн эң кичүү уулуна өкүл ата болуп бериңиз деп суранды да. Мага күтүлбөгөн сунуш ол. Кандайча десем, ушундай, биз жакшылыкка ушундай менен жүрөбүз, жакшы иштер менен чуркап жүрөм. Анан ушул жакта экениңизди угуп калып, анан аябай жакшы болду, ушул жерден жолугабыз дедик деп келип калды. Анан бул өтө чоң жоопкерчилик. Кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин мен жоопту так айта алган жокмун. Убадада жок да деп да, ушуну ойлонсоңуз, ушуга бир макулдугуңузду берсеңиз дегендей болушту. Чай иштик, кетти. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин кабинетке келди дагы, баласын жетелеп келип, анан аябай ушундай табыштап, тапшырма берип. Ушул агайыңдын айтканын угуп жүр, ушул агайыңдын кебин кулакка салып жүр дегендей кылып керес айтып калды. Өкүл ата болбой калдыңызбы? Анан эмне себептен? Себеп биздин ортобузда киши менен калсын. Себеп биз саясий кырдаал жол бербей койду. Жок. Ал жерде саясат сыртта. Бул жерде адамгерчилик аябай чоң эмеде кеткен. Саясий кырдаал тескерисинче болмок да, мен жумушта жок мезгилде сунуштап, жумушка келип калганда өкүл ата болуп калыш ал башка. Керемет болмок дегендей. Анын себептерин ошол аксакалдын көзү тирүү. Ошол үчөөбүз отурган аксакалдын көзү тирүү. Ошол киши айтып берсе туурараак болот. А так мен тарабынан болсо туура эмес болуп калат да. Баягы эле түшүндүк. Өзүн мындай көрсөтүп атат дегенде, мен Кудай сактасын. Ошон үчүн жана ырларды окуп бериңиз дегенде да Кудай сакта дейм. Жок. Андай болбойт. Биз дайым өзүбүздү тартып келебиз да. Неге ушул мүнөз каяктан бизге калыптанган? Тартып келебиз, эл деп жашайбыз. Кичинекей кезинен үй курсаң да кошуна эмне дейт, кийим алсаң да кошуна эмне дейт, тигинде болсо да кошуна эмне дейт деген сыяктуу. Анан дагы бир белгилүү бир Кыргызстанга белгилүү бир жакшы саналаш жолдош жигит бар. Мен жалгыз ушундаймынбы десем, а киши да ошондой экен, эмне болуп кетти деп. Бир күн мындай бир жаңы тон кийип алыптыр да. Анан куттуу болсун, жакшы тон алыптырсың десем, адыке буга 7 жыл болду дейт алганына. Эмнеге ошол мезгилге чейин кийбей жүрдүң десем, 7 жыл башта алган элем, жакшы мындай бир жакшылыктарга, бир тойлорго алган сыяктуу. Ушуну кийип алсам, кызматы жогорулаганда тон кийип алыптыр деген сөз болобу деп коркуп кийбей жүрдү. Караңызчы. Биз бири-бирибизден коркуп, бири-бирибизден чочуп,
өзүбүздү өзүбүз капаска салып алып жашаган элбиз. Же шатыра шатман шапар тээп ойногондон коркобуз, же каттуу бир жулунуп иштегенден коркобуз, өтө бай болуп кетүүдөн коркобуз, өтө ишиң жүрүшүп кеткенден коркобуз, көз тиет деп. Өтө жупуну жакыр болуп калгандан коркобуз. Ким болушубуз керек биз? Ким болушубуз керек? Бул аң сезимдеги эркиндиктин жоктугу эмеспи? Муну айтайын десең, Игорь Тальковдун сонун сөзү бар экен да. Жөнөкөй болсоң тебелеп кетет, таланттуу болсоң асылат, бай болсоң сөз кылат, кедей болсоң маскара кылат. Ушулардын баарын ойлоп отуруп, өзүм менен өзүм болгонду жакшы көрдүм деп. Эмне десе ошо десин. Деген Игорь Тальковдун ошо бир. Сиз өзүңүз менен өзүңүз боло алдыңызбы? Мен өзүм менен өзүм болгон үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, бир интервьюңузда айттыңыз эле деп. Өзүм менен өзүм болом деп баарынан ажырадым. Баарына жагымдуу болом деп өзүмдү жоготуп алдым дейт. Сиз тандаңыз. Сиз өзүңүз менен өзүңүз болгуңуз келеби? Албетте. Анда курбу күтпөң. Сиз биринчи көрө албаган курбуңуз болот. Демек сиздин досуңуз жок. Менде чыныгы сөздүн маанисинде дос жок деп мындан бир 25 жыл башта интервью берген экен. Ал кездеги Асаба деген кездке. Анан менин ошол кездеки жакын саналаш жүргөн досторум бүгүнкү күндө аябай белгилүү көтөрүлүп кеткен достор, ал кезде баарыбыз тегиз жүргөн. Анда биз кимбиз деп келип таарынышкан. Силер пикирлешсиңер. Мен билбейм, могул бөлмөдөн чыкканда кайда кетесиңер дегендей сыяктуу жооп бердим эле. Турмуш 100% далилдеди. Ошол доспуз деп жүргөндөрдөн бирөөсү дагы дээрлик калбайт. Жаныңда калбайт. Ошон үчүн ар бир инсандын жалгыз досу болот, ал жараткандын өзү. Жараткандын өзү. Ошон үчүн жанагы китеп чыгып атканда дагы китептин атын кандай коебуз дегенде жалгыз дос деп. Жалгыз дос жараткан. Ушул. Неге ырларыңызды окуйсуз? Бул кайра эле ушул өзүңүз менен өзүңүз эл эмне десе ошо десин деп окуй берсеңиз болобу эле? Мен эл эмне десе ошо десин дегенге азыр келип атам да. Анда окуп бериңиз, эмне десе ошо десин эми. Жок. Дизлайк басса дагы, лайк басса дагы. Мени кызыктырбайт. Мен ишенсеңиз, мына телефонумду колуңузга берем, 1 секунд социалдык тармакка кирбейм. Карабайм мен. Мага эмне десе ошо десин. Макул, анда кайсыл темада ырлар жазасыз? Меники негизинен эл жер. Атуулдук темадагы, лирикалык темаларга айрылбайсызбы? Мен баягы терезеңде жалгыз калдым, тоңуп калдым, ишип калдым, алар мен жак көп. Андайга жакын эмесмин. Сенсиз жашай албайм. Демек сиз сезимди эмес, акылды пайдаланасыз. Жок. Дагы бир интервьюмда айткам. Анда да тепки жегем. Адамдын ички жан дүйнөсүндө дайым согуш жүрөт. Акыл менен сезимдин Акыл менен жүрөктүн ортосунда. Сен билбейсиң, акылың айткандай кадам шилтесең туура болобу, же жүрөгүңдүн амири менен жүрсөң туура болобу. Жүрөгүңдүн айтканын кылайын десең акыл каршы чыгат. Акылыңдын айтканын жасайын десең жүрөк каршы чыгат. Адам ошон үчүн кишенделген. Эки сезимдин ортосунда. Эки сезимдин ортосунда кул. Адам кул. Анан экөөнө тең баш бербей кеткенди ботобай, келесо деп. Кандай деп койсоң болот. Кентавр. Бир кете берет да. Кете берет, ойлонбойт. Кете берген бул адамга тийиштүү мүнөз эмес, тийиштүү. Адам ойлонуу керек. Адам акыл калчаш керек. Жараткан ар бир адамдын мүчөсүн жараткандан кийин соңкусун акылды жаратып, акылды чакырып алып туруп айтат дейт. Мен сен аркылуу берем, сен аркылуу алам. Эгер адамда бардык нерсе телегей тегиз болсо, ага акылдын тиешеси бар. Таптакыр эч нерсеге жетишпей калса дагы акылдын тиешеси бар. Акылды берсе адамда бардык нерсе болот.
Акылын алып койгон болсо адамда эч нерсе калбайт. Ошол сыяктуу сизге азыр мен жүрөгүм менен түшүнүп турам. Мен ырларымды окуп бересиң каалап атасыз. Акылым айтып атат, Адакан, токто. Эмне болот экен? Андан аркысында эмнеси? Бир эмнесинди айттым эле да, ырларың Алыкул Осмоновдукундай болбогондон кийин. Демек ички цензурадан өтпөй атат. Же Жолом Мамытовдой болбогондон кийин, ал менин гана жан ички туйгум, менин ички сезимдерим. Ар бир ырларымды жазып, ал жака таштап, бул жака таштап коюп жүрө берген экенмин. Мен эң кенже карындашым бар, Мадина деген. Ошол Мадина деген карындашым жыйнап жүргөн экен да. Үй иш кырып атканда, башка кылган себеп 8-9 класстан башталып жазылган ырлар бар. Кийин аскерден кийин келгенде карасам, бир жанакы жалпы дептерге жыйнап, өзү көчүрүп жазып койгон экен. Ошол эмне. Ошонун эмгегинин аркасында гана кээ бир ырлар калды. Бүтпөй калган поэмалар бар. Алардын жарык көрүшүн каалабайм. Мен атамдын дагы аябай керемет жазган ырлары бар экен. Эч ким жарык көрбөдү. Аны дагы мен кийин үйдүн үстүн жаңылайбыз деп, чатырдын ичиндеки 82 жылдарында, 81 жылдарында ошону тазалайм деп барып отуруп, бир нерселерди көтөрүп атсам, бир дептер бар экен, дептерди ача койсом, ушундай ырлар жазылган экен. Атамдын колун тааныйм да мен. Кийин өзүнөн сурасам, баягы студенттик кезинде жазган ырлар экен ошол. Элмирбек